Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Кайрадан кыскача баяныбызды баштайбыз. Биздин YouTube каналыбызга каттала кетиңиздер. Бүгүн биз жетимдерге колдоо көрсөтүү тууралуу сүйлөшөбүз. Бул тема жөн гана кайрымдуулук темасы эмес, бул ыймандын деңгээлин көрсөткөн тема. Жетим ата-энесинен ажыраган бала, ал материалдык жактан эле эмес, руханий жактан да чоң жоготууга учураган адам. Курандын Ад-Духа сүрөсүнүн 9-аятында Аллах Таала жетимди басынтпа деп ачык буйрук берет. Бул аятта жардам бер деген гана сөз эмес, басынтпа деп айтылууда. Демек, жетимге орой мамиле кылуу, аны кагып силкүү, анын укугун тебелеп, акысын жеш чоң жоопкерчилик, чоң күнөө. Дагы бир аятта Аллах Таала жетимдин малын адилетсиз жегендер ичтеринде от жеп жаткандай экендигин эскертет. Бул жетим маселеси Аллахтын алдында канчалык олуттуу экендигин көрсөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен жана жетимди караган адам бейиште мына бул эки бармактай жакын болобуз" деп эки бармагын бириктирди. Бул Сахих Аль-Бухариде көрсөтүлөт. Бул хадисте чоң сүйүнчү бар. Бейиште пайгамбарга жакын болуу бул жөн эле сооп эмес, бул улуу даража. Демек, жетимге кам көрүү адамды бейишке жакындаткан амал. Бирок жетимге кам көрүү деген эмне? Бул акча берүү менен эле чектелбейт. Бул анын укугун сактоо, бул анын намысын коргоо, бул аны өз балаңдай көрүү. Кээде жетимге эң чоң жардам анын абалын сурап коюу. Кээде эң чоң жардам аны коомдон четтетпөө. Биз коом катары ойлонушубуз керек. Биздин айланабызда канчалаган жетимдер бар. Биз алардын абалын билебизби? Же бул тема бизге тиешеси жоктой сезилеби? Эгер коом жетимдерин карабаса, ал коомдун жүрөгү алсырай берет. Жетим бул сыноо. Аллах бизди алсыз, муктаж адамдар аркылуу сынайт. Ким жардам берет? Ким кайдыгер кылат? Бүгүн биз намаз окуйбуз, орозо кармайбыз. Бирок ыйман бул коомдук жоопкерчилик менен толукталат. Жетимди колдоо бул садака гана эмес, бул адилеттик, бул боорукерлик, бул жоопкерчилик. Ошондуктан бүгүн ар бирибиз өзүбүзгө суроо берели. Мен жетимдер үчүн эмне кылып жатам? Кеминде бир жетимдин жашоосуна жарык боло алдымбы? Эгер ар бир үй бүлө бир жетимге көңүл бурса, коомдо кароосуз бала калмак эмес. Аллахтын алдында эң баалуу амалдардын бири алсыз адамды коргоо. Жетимге болгон мамилебиз биздин ыйманыбыздын көрсөткүчү. Аллах Таала жүрөктөрүбүздү жумшартсын, жетимдерге кайдыгер болбой турган коомго айланалы. Ушул ороз айында болгон аракетибизди жумшап, кароосуз калган бөбөктөргө көңүл буралы. Аллахтын алдында чоң милдеттерибизди аткаралы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуздар кабыл болсун.